саламатсыздарбы? Урматтуу калыстар тобу жана катышуучулар. Менин атым Эмилбекова Элоиза. Мен 7 класстын окуучусумун. Бүгүн мен сиздерге жабык террариум бул туруктуу экосистема модели деген аттуу илимий техникалык долбоорумду сунуштайм. Мен бул долбоорду тандаганымдын башкы максаты азыркы учурдагы глобалдык экологиялык көйгөйлөргө заманбап инженердик чечим табуу. Мен жаратылыштагы чоң биосфералык процесстерди кичинекей айнек идиштин ичинде моделдеп, анын тышкы чөйрөдөн бөлүнүп өз алдынча жашоо мүмкүнчүлүгүн далилдегим келди. Ошондой эле бул аркылуу өзүмдүн жана курбуларымдын жашыл өнүмдөрүн өстүрүүнү максат кылдым. Мен бул долбоордо STEM багытын колдондум. Ошондой эле изилдөөлөрүмдүн алкагында төмөнкү суроолорго жооп издедим. Өсүмдүктөр тышкы сугаруусуз жабык террариумда канча убакыт жашай алат? Азыркы учурда бул жабык террариум тышкы сугаруусуз 2 жума жашап жатат. Суунун айлануусу, башкача айтканда, конденсация жана фотосинтез процесстери жабык циклде кантип иштейт? Суунун айлануусу жана конденсация. Эң биринчи күндүн жылуулугунан топурактагы суу жана өсүмдүктүн жалбырактарындагы нем бууга айланат. Ал эми бул суу ушул жабык террариумдун ичиндеги муздак дубалдарына тийгенде кайра суюктукка айланып суу тамчыларын пайда кылат. Суу тамчылары топтолот да ошентип бул жабык террариумдун ичиндеги газдын балансы сакталат. Жана ошондой эле фотосинтез процесси кантип жүрөт? Айнек аркылуу кирген күн нуру өсүмдүктөргө энергия берип турат. Ошондой эле ал өсүмдүктөр аны күндүз фотосинтез үчүн колдонушат да кычкылтекти бөлүп чыгарышат. Ал эми түнкүсүн тескерисинче өсүмдүктөр кычкылтекти сиңиришет да көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышат. Ошондой эле бул жабык террариумду колдонууда сууну канча пайызга үнөмдөөгө болот? Менин эсептөөлөрүм боюнча үнөмдөө 95% түздү. Жана ошондой эле мен бул жабык террариумду жөн гана экспонат катары эмес, мектептеги ар бир сабакта колдонула турган көчмө лаборатория катары иштетким келди. Мисалга алсак, география сабагында ар түрдүү климаттык алкактарды моделдөө үчүн, биологияда өсүмдүктөрдүн дем алуусун байкоо үчүн, ошондой эле келечекте мындай автономдуу системаларды суу тартыш аймактарда же болбосо космос станцияларда колдонууну кыялданам. Жыйынтыктап айтканда, мен долбоорум 21-кылымдын окуучусуна керектүү инновациялык билимди жана экологиялык жоопкерчиликти үйрөтөт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.